Assalamu алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр, кадырлуу мусулман бир туугандар. Туткан орозоңуздар, Рамазан айында жасалган бардык ибадаттарыңыздар кабыл болсун. Бүгүн өзгөчө күн. Бүгүн түнү 1000 айдан ашык берекеси, куту бар Кадыр түн кечесин тособуз. Мына ушул Кадыр түн кечесинин фазилеттери, кереметтүүлүгү, анын шарттары боюнча сиздер менен биз бүгүн маектешүү үчүн атайын конок чакырганбыз. Жалал Абад облусунун казысы Закиров Абдулазиз Карыке. Куш келипсиз. Куш болдук. Казыке, мынакей сиз бисмилла дегенде эле ушул биринчи кезекте Кадыр түнүнүн өзүнүн кадыр кымбаты жөнүндө айтып берсеңиз биздин телекөрүүчүлөргө. Анан акырын шарттары кандай тосулат, ошол боюнча да сөз улантабыз. Алла ыраазы болсун. Мээримдүү жана ырайымдуу болгон жараткандын ысымы менен Алла Таалага мактоолор, сүйүктүү пайгамбарыбызга салам салаваттар болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүн мына 1000 айдан да жакшыраак болгон Кадыр түнүн белгилегени турабыз. Саналуу сааттардан кийин Кудай буйруса, ушул Кадыр түнүн тосууга камданып киришебиз. Кудай Таалам ушул берекелүү Кадыр түнүнө сиз менен бизге өмүр берип, ырыскыбызды кең кылып жеткирди. Кудай Таалам ушул ыйык Рамазан айында туткан орозолорубузду кабыл кылсын. Бул Кадыр түн тууралуу Алла субханаху ва таала кереметтүү ыйык аяттарында өзгөчө ушул Кадыр түнүн фазилетин билгизиш үчүн Кадыр сүрөсүн түшүргөн. Бул Кадыр сүрөсүндө Алла субханаху ва таала чындыгында биз бул Кур'анды Кадыр түнүндө түшүрдүк. Эй Мухаммад, эй Хабибим, эй сүйүктүм, сиз билесизби бул Кадыр түн эмне экенин дейт да. Бул Кадыр түн 1000 айдан дагы жакшыраак дейт. Бул түндө рух баштаган, тагыраак айтканда, Жебирейил периштелердин улуусу болгон, башчысы болгон Жебирейил периште баштаган көптөгөн периштелер жер бетине түшүшөт. Жана ошол жер бетиндеги кулчулук кылып аткан адамдардын амалына күбө болушат. Жана аларга салават айтат. Аларга салават айтат дегенден максат алардын ошол дуаларынын, амалдарынын кабыл болушу үчүн мага жалбарып менден суранат деп бул Кадыр түнүнүн берекеси тууралуу Алла субханаху ва таала Кадыр сүрөсүндө белгилеп кетти. Биз мусулмандар ушул дүйнө жүзү боюнча өзгөчө мына Орто Азия мамлекеттери Кадыр түндү 27 түнүндө белгилеп келебиз. Албетте буга дагы дин алымдарыбыздын бир мындай бир белгилеп кеткен белгилери бар. Мисалы Лайлатул Кадыр аяты 9 таңбадан турат экен. Аллах Таала ыйык Кадыр сүрөсүндө Кадыр Лайлатул Кадыр аятын 3 жолу зикир кылыптыр, 3 жолу айтыптыр да. Дин алымдар айтат. Демек, Лайлатул Кадыр 9 таңбадан турса, Аллах Кадыр сүрөсүндө 3 жолу зикир кылган болсо, мында бир эсебин чыгара турган болсок, 9 жерде 3 математика жагынан 27 болуп эсептелинет. Деп ушул жактан да бир далилдерди алып келишкен. Ал эми көп жумхур улама, дин алымдары ушул 27-нчи түнгө токтолгон. Алардын ичинен дүйнөгө белгилүү дин алымы Хасан аль-Басри деген дин алымы дагы айтат өз сөзүндө. Мен жашоомдо 2 жолу ушул Кадыр түнүнүн белгилерин Кадыр түнүнүн 27-нчи түнүндө көрө алдым дейт да. Демек ушул дин алымдарыбыздын ушундай бир далилдүү сөздөрүнөн мисалы Орто Азиядагы калктар, мусулман бир туугандар дегеле дүйнө жүзү боюнча биз 27-нчи түнүндө белгилеп келебиз да. Бул түндө Кур'ан түшүрүлгөн бир түн. Кур'ан түшүрүлгөн бир түн. Бул Рамазан айы Кадыр түндүн урматында берекелүү болду да. Лайлатул Кадыр түнү кошулбаган түндөн дагы 1000 айды жакшыраак деп атат Кудайым. Демек, алымдарыбыз 1000 айды эсебин чыгарганда 83 жыл 4 ай эсеби чыгат экен. Бир адамдын балким өмүрү жетпеши мүмкүн. Айта албайт да. 60-70 жыл же 50 жыл жашашы мүмкүн. Бирок бул жерде 83 жыл 4 ай орозо туткандын, намаз окугандын, жакшы изгүү амалдарды, кабыл болгон амалдарды аткаргандын соогун Кудай Таалам амал дептерине жазат. Албетте бул жерде да баса белгилеп айтыш керек. Харисун алейкум бил муъминина рауфур рахим.
биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз мээримдүү болгон, ырайымдуу болгон, өзүнүн үммөтүн ушунчалык жакшы көргөн, бул дүйнөдө дагы ахиретте дагы үммөтүнүн жакшы бир жашоого, жакшы бир мартаба, макандарга, жерлерге жетиши үчүн Кудайдан суранат. Башка доордогу пайгамбарлар көп жыл жашаган болсо, анын үммөтү да көп жыл жашаган. Эми риваяттарда келет да, мисалы 900 жыл, 1000 жыл жашаган адамдардын амалын көрүп сахабалар суктанган, пайгамбарыбыздан сураган. Ошондо пайгамбарыбыз мындай ичинен мындай үмүт кылганда, менин үммөтүм да ушундай бир амалдарга ээ болсо деп. Бирок Аллах субхана ва таала ушундай бир берекелүү кадыр түнүн берип койду да. Муса алейхиссалам бул Аллах менен сүйлөшкөн бир пайгамбар. Аллахтан сурайт: "Эй Раббим, Мухаммаддын үммөтүнө кандай берекелерди бердиң?" дегенде, өзгөчө ошол кадыр түнүн дагы Аллах белгилеп кеткен да. Береке катары. Береке катары. Мен Мухаммаддын үммөтүнө саллаллаху алейхи ва саллям ушундай бир башка үммөткө берилбеген кадыр түндү бердим. Ал түн 1000 айдан дагы жакшыраак деп баса белгилеп кеткен. Башка пайгамбарлар дагы, мисалы Муса алейхиссалам өтө суктанган да. Мен бир пайгамбар эмес, Мухаммад пайгамбардын үммөтү болуп калганымда деп. Мына ошондой бир сааттар алдыбызда турат, урматтуу мусулман бир туугандар. Келиңиздер, баардыгыбыз камданып, ошол кадыр түндү кайдыгелдик менен эмес, ибадат менен, бир Кудайдан суранып, ниет максаттарды айтып, тоссок, Кудай кааласа баардыгы кабыл болот. Мына азыр өзүңүз айтып калдыңыз, даярданып депчи, камданып, камданып дегенде сиз көңүлгө эмнени алып атасыз? Кантип камданабыз? Мисалы мына азыр курсак тойду, андан кийин биз намазды окуйбуз, намаз окугандан кийинки биздин иш аракеттерибиз кандай пландаштырылыш керек? Бул Рамазан айы бизди тарбиялайт. Аллах субхана ва таала: "Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сиям кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун." Биз оңолушубуз үчүн, сактанышыбыз үчүн, биз руханий бир баалуулугубузду жетиштириш үчүн Аллах ушул ыйык айды бизге береке катарында берген. Биз бул айда өзүбүздүн нафсыбызды тарбиялайбыз, ички дүйнөбүздү тарбиялайбыз, руханий жаатта. Биз өзүбүздү жетиштиребиз. Адам маанавий, руханий жактан биз 26 күн орозо тутуп даярданып келдик. Эми биз ошол эң туу чокуга жетип атабыз азыр. Туу чокуга жетүүдөн максат, сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, Рамазан 3 бөлүккө бөлүнөт. Тагыраагы айтканда 10 күндөн. Алгачкы 10 күн аввалу рахма, Кудай тааланын мээрими чачып турган ай, 10 күн. Экинчи 10 күндүгү ва усату магфира, Кудай тааланын кечиримдүү 10 күндүгү. Ал эми эң акыркы 10 күндүк айтку минан нирон, бул тозоктон кутулуу 10 күндүгү. Биз балким күнөөлөрдөн арылып, бир Кудайдын назарында бир мындай бир Кудайдын ыраазылыгына бир периштелердей жете турган бир даражага келип калдык азыр. Периштелер ичпейт, жебейт. Аларда кумардануу деген нерсе жок. Алар күнөө да кылбайт. Алардын жаратылышы. Адам периште сымал болуш үчүн сөз түрдө анын ички руханий, маанавий мындай жетишиш керек. Биз азыр ошондой жетиштик. Мына орозо аркылуу биз Кудай берген өмүрдүн кадыр баркына жеттик, ырыскынын кадыр баркына жеттик, үнөмдүү жашоону үйрөндүк, убакыт саатыбызды, негизинен жашообузду үйрөндүк. Мына кээ бир учурда балким биз эртең менен күн чыккандан күн батканга чейин убактылуу ач калдык, суусадык. Балким биз ушундан канча айлап же жыл, апталап, күндөп казаны кайнабаган кээ бир мүмкүнчүлүгү чектелген же муктаж болгон адамдардын кадыр баркын жакындан сезе билдик да. Юсуф алейхиссалам бир убакытта Мысырда раис болгон. Бюджеттин башында ушу Мысыр мамлекетинин башкарган. Бул пайгамбарлык сезим менен ушундай бир ачкачылык келе турганын сезген дагы Мысыр мамлекетинин бюджетин азык түлүккө камдайт. Ошол ачарчылык келген мезгилде дүйнөнүн төрт бурчунан Мысыр мамлекетинен жардам сурап келишет. Ошол учурда башында Юсуф алейхиссалам тургандыктан өз колу менен азык түлүктү бөлүштүрүп берет, жардам.
Анан ошондо жанындагы кызматкерлер баамдайт да, Юсуф алейхисалам аркасында 3 күндө орозо tutmuş экен да. Анан бир күнү сурашкан, Юсуф алейхисалам, сиздин колуңузда мына байлык, мүлк, азык түлүк бардыгы турат. Эмнеге мынча өзүңүздү кыйнайсыз? Эмне мынча кайрага аркасына 3 күн деп орозо тутасыз дегенде айтат да, туура айттыңар дейт. Бирок мен орозо тутушум ошол алыстан атайын үмүт кылып жардам сурап келген мусулмандарды жакындан сезип тааныш үчүн мен ошол баягы аркасына орозо тутуп атам дейт да. Демек биз бул айда көп нерседен пайда алдык агай. Биз ошол кадыр түнгө даярдануу, биз руханий даярдык көрүшүбүз керек. Ey Алла, мага ушундай бир мүмкүнчүлүк бердиң. Мага өмүр, мисалы 2019-жылы кадыр түн тоскон кээ бир мусулман бир туугандарыбыз арабызда жок. Биздин сабыбызда турган, биздин жаныбызда жүргөн бир туугандарыбыз же жора жолдоштордун ичинен баягы ажалы жетип, өмүрү кыска болуп ахиретке сапар тарткандар бар. Аларга бул жылкы кадыр түн же орозо насип этпеди. Бирок сиз менен бизге Кудайым насип этип турат да. Демек, ушундай бир тафаккур ой жүгүртүшүбүз керек. Ey Алла, сен мага ушул Рамазан айын насип еттиң. Мына 26 күн орозо туттум. Мына азыр кадыр түн деп белгилеп атабыз. Ушул кадыр түнүндө сен ыргологон, мактаган 1000 айдан да жакшыраак болгон ушул 1000 айдагы амалдарды мага насип ете көр деп адам тафаккур ой жүгүртүп, руханий бир даярдыктарды көрүш керек агай. Мисалы мынакей бир атага кеңеш берели. Сиз бир ата, үй бүлөдө. Албетте атанын миссиясы бар да. Ал намаз окуйт, орозо тутат, мына бала чакасы менен азыр эмне жасаш керек? Мына азыр куптан намазын окуйт. Детально кеңеш берип койсоңуз, мисалы балким ошого карата өзүнүн пландаштырат да бүгүнкү кадыр түнү үчүн. Негизинен бул кадыр түнүнө ушул сааттардан даярдык эмес, балким бул Рамазан башталышынан тарта акырын даярдыктарды көрүш керек. Мисалы биз айтабыз да, баягы 2 жаш жубай биз балдарды балалуу болгондон кийин балага качан тарбия берейин деп суроо берет да. Балама канча жаштан башташ керек деп. Биз айтабыз да, балага сиз ошол балагат жашка жете электен баштап балаңызды тарбиялашыңыз керек. Себеби сиздин каныңыздан жаралат бала. Сиз ошол балагатка чейин өзүңүздүн журум турумуңузду, ичмек жемеңизди адалдан кандай түптөп тарбияласаңыз, сиздин каныңыздан жарала турган перзент ошонго жараша түптөлүп тарбияланат. Ошол сымал бул Рамазандын башынан тарта ата эне өздөрү дагы анын бала чакасы үчүн да даярдыктарды көрүш керек. Ага чейин мындай бир демилге көтөрүп, китеп жакшы Рамазандын фазилатын үйрөтө турган китептерди алып берип, окуп түшүндүрүп бериш керек, кызыктырыш керек. Мисалы сахабалардан мындай бир мисал биздин мына ымыркай балдарыбызга, балагатка жетпеген балдарыбызга да орозо туттурат элек дейт да, үйрөнсүн деп. Анан балдарыбыз түш болгондон кийин курсактары ачып тамак сурай баштайт эле дейт. Анан биз аларды мындай бир кызыктырыш үчүн жакшы оюнчактарды алып коет элек. Анан ошол оюнчактар менен ойнотот элек. Анан мындай кээ бирөөлөрүнө жакшы мындай кызыктыруучу окуяларды айтып берет элек, пайгамбарлардын окуяларынан айтып берет элек. Ошентип кызыктырат элек дейт. Кызыктырып орозо туттурат элек дейт да. Мына интернет улактарында жүрөт, Малайзия мамлекетинде атайын Рамазанда ушу жаш балдарды кызыктырып, атайын ифтарда өзгөчө, ооз ачарда үй бүлө бала чакасында өзгөчө башкача дасторкон даярдайт экен да. Күн сайын. Бүгүн мисалы ифтарлыкта даярдалган тамактан экинчи күн башкачараак. Жанагы бала баягы 1 жыл бою ошол дасторконду самасын дейт да. Биз ошол Рамазан айын жакындаганда мисалы сахабалар Рамазан чыкканда өкүнчү да. Аттиң-ай, ушул мээрим чачкан айдан биз кур калдыкпы. Анан 6 ай калганда сүйүнчү мына берекелүү Рамазан айы келатат деп даярдыктарды көрө баштачу да. Биз балдарыбызга ошондой бир даяр өзүбүз алгач, балдарыбызга даярдыктарды көрсөк, бул Рамазан өтө жеңил өтөт. Рамазан фазилаттарын анан өзгөчө бул кадыр түнүнө чейин дагы биз балдарыбызга ошол кадыр түнүнүн шарапатын, берекесин түшүндүрүп айтсак. Эми азыр мына кадыр түнүндө мына азыр Кудайга шүгүр кыргыз тилинде, өзбек тилинде, орус тилинде жакшы биздин китептерибиз чыккан. Ошол китептерди окуп берип, сүйүктүү пайгамбарыбыздын ыйык хадистеринен окуп берип,
бисмилла деп тарайх намазын окуп бүткөндөн кийин бир жакшы дуга кылып, бала чакасы менен отуруп, бир кызыктыруу аңгемелерди айтып баштаса жакшы болот. Түн окумуна чейин ошол балдар менен болуш керек, андан кийин анан ибадаты менен. Азыр мына карантинде отурабыз, өзгөчө жалгыз Кудай менен калуу мүмкүнчүлүгү туулуп турат кадыр түнүндө. Адам канчалык жалгыз калып, Кудай менен жалгыз отуруп сырдашса, дуа кылса, жүрөктөр ачылат, асмандар ачылат, Кудайга жакындайт. Азыр ошондой бир мүмкүнчүлүк бар. Бир жалгыз отуруп, бир ой жүгүртүп, бир Кудайдын бизге берген неаматтарын бир көз астыбыздан өткөрүп, анан Кудайдан ички дүйнөбүз менен жүрөгүбүздө сакталган ниет максаттарды бир мындай ой жүгүртүп, алакан жайып дуа кылсак, Кудай бул айдын, түндүн берекеси бар да. Башкача бир касиеттер болот буюрса. Мына ушул азыр жакшы айтып кеттиңиз, мына жеке калып туруп ибадаттарды, дуаларды кылса депчи. Дагы эмнелерди кылсак, мына ушул кадыр түндө биз эмнелерге көңүл бурушубуз керек? Дуага көңүл бурат экенбиз, анан намаздарды дагы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Айша апабыз сураганда, мен кадыр түнүнө туш болуп калсам эмне кылайын дегенде, пайгамбарыбыз ушундай дуа кыл деп дуага ишара кылган. Аллахумма иннека афун тухиббул афва фаъфу анни. Ey Allah'ım, sen kechirimdүүсүң, кечиргенди жакшы көрөсүң, менин күнөөлөрүмдү кечиргин деп дуа кыл деп айткан да. Демек, биз көп убактыбызды ушу дуа менен өткөргөнгө аракет кылалы. Дуа менен. Анан бул Куран айы болгондуктан убактыбызды Куран окуу менен, мына азыр көптөгөн биздин карекелерибиз, анан Куранды окуй билген мусулман бир туугандарыбыз Куранды башынан этек окуп, мына 27 парасына келип калды. Ошол 27 параны окуп, колдон келсе 30 параны бүтүрүп, 3 пара эле калды, 3 параны окуп, анан ошо хатмы Курандын шарапаты менен деп дуа кылыш керек. Өзгөчө бул дуага камтып кетишибиз керек. Сөз түрдө ата энебизге дуа кылалы. Ата энебизди мүмкүнчүлүк болсо, жакын болсо зыярат кылсак жакшы болот. Болбосо телефон аркылуу бир куттуктап, алардын бир дубасын алып, анан өзгөчөлөнүп, башка убакыттардан өзгөчөлөнүп, бул күн негизинен бир шаңдуу өтүш керек да, агай. Шаңдуу өтүш керек. Биз бала чакабызга, үй бүлөбүзгө бул керемет түндүн өзгөчөлүгүн мындай бир билдиришибиз керек, сездиришибиз керек бул түндө. Балким бүгүн дасторконубузду өзгөчө бир түзүшүбүз керек ифтарлыкта. Балким бул түндө бир жакшы бир белек бекчелерди даярдап балдарыбызга тартуулашыбыз керек. Айтышыбыз керек, бүгүн кадыр түн балам деп ушундай бир аткарсак амалдарды жакшы болот. Казыке, мына азыр жакшы айтып кеттиңиз. Мына дагы бир жакшы сөз бар да, мына сөзүңүз башта айтып кеттиңиз эле, мына бүгүнкү кадыр түн бул 1000 айдан да артык деген, артыгыраак деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадистери бар. Эске салып атпайсызбы? Демек, бүгүн кандайдыр бир жакшы амалдар жасаса, ошонун собу бир 1000 эселеп көп деген маани келип чыгып атабы бул жерден? Ооба. Бул жерде сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы бир осуятында кадыр түнү болбогон 1000 айдан дагы жакшыраак. Кадыр түнү болбогон 1000 айдан дагы жакшыраак. Демек, бул кадыр түнүндөгү биздин аткарган ар бир амалыбыз ошол 83 жыл 4 айга тете болот. Тагыраак айтканда, бир жакшылык кылсак, сооба, мисалы бирөөгө бир кайрымдуулук, бирөөнүн көңүлүн көтөрдүк, ооз ачырдык, же болбосо бир ибадат, намаз окудук, зекетибизди бердик, бир жакшы сооп амал 1000 айга тете. 1000 айдай ошол амалды аткаргандай сооп берилет да. Бул түндүн Аллах өзүн мактап 1000 айдан дагы жакшыраак деп белгилеп кеткендигинин сыры, касиети мен ушул жерде турат, агай. Бул мен ушул мусулман бир туугандардан суранып кетер элем, агай. Негизинен Аллах субханаху ва таала ушул ыйык Рамазан айын бизге парыз кылып жатып, ушул аяттын уландысында Аллах айтып атат да: "Айяма ма'дудат", саналуу күндөргө орозо тутуу парыз кылынды дейт. Демек, биз ушул жерден билебиз, саналуудан максат ар бир нерсе саналуу, убактылуу. Бул Рамазан айы да бизге убактылуу конокко келди, чыгып баратат.
саналуу күндөрдөн кийин биз бул Рамазан айы менен коштошобуз. Демек бул жерден бизге бир чоң сабак, ушундай бир берекелүү, касиеттүү ыйык Рамазан айы конокко келип саналуу күндөрдөн кийин коштошуп атабыз. Адамдын өмүрү да саналуу экен агай. Адамдын өмүрү да саналуу. Ушул саналуу убакыттарда, саналуу жаштарда жашообузда биз Кудайым ыраазы боло турган амалдарды аткарганга аракет кылышыбыз керек. Анан сүйүктүү пайгамбар жогоруда да айтып кеттим. Ошол жанагы мен үммөтүмдүн жаш бул дүйнөдө жашоосу аз болот 60-70 жылдын ортосунда деп. Ушундай 1000 айдан дагы жакшыраак болгон түндү Кудай Таалам белек катарында үммөтүнө тартуулады да. Бул дүйнөгө баардыгыбыз бир тартип менен көз жарып келебиз. Алгач көз жарып келгенде бизге тазалык буйрулат. Мына доктор апаларыбыз үстү башыбызды тазалап, киндигибизди кесип, мээримдүү болгон апабыздын кучагына алып барып берет да. Эми саналуу бир убакыттардан кийин ошол көз жарып келген көдөк чоңойот, бой жетет, Кудай Таалам тагдырына өлчөм жазган да, 60 жыл, 70 жыл, 40 жыл, 30 жыл ырыскысындагы мөөнөтүн белгилеп койгон. Ошол саналуу убакыттар бүткөндөн кийин агай, ошол адам бул дүйнө менен коштошот. Айтмакчымын, табигаттын, жаратылыштын тазалыгын карасаңыз, көз жарып бул ааламга келгенде тазалык буйрулду. Эми кайтыш болгон мусулман бир туугандарга эң алгач биз жуундуруп, тазалап, ак кепин короп, ахиретке узатабыз да. Анан китептерибизде дагы, мисалы Мухтасар Улкая китебинде, башка китептерде тазалыктан башталат. Биринчи бетин ачсаңыз, китабы таара, тазалык. Намазга киришүүнүн астында дагы даарат алгыла. Кийимиңерди таза туткула. Намаз окуй турган жериңер таза болсун. Көрдүңүзбү? Бүт эле тазалык үйүндө атат. Алла Таала ошол кадыр түнүндө ыйык Куранды түшүрө баштаган, эң алгач Алак сүрөсүнүн 5 аяты түшкөн. Канча бир убакыттан кийин экинчи сүрө, Муддасир сүрөсү келген. Экинчи аят келгенде Алла Субханаху Таала тазалык үйүндө атат да. Ва сиябака фатахир. Пайгамбарыбыз айтып атат. Кийимди таза тут. Таза тут. Бул жерде тазалыктын мааниси кайсыл жерде дегенибизде, биздин бул дүйнөгө келишибиз тазалык, бул дүйнөдөн ахиретке сапар тартып атканда дагы тазалык буйрулду. Эми биз бул убактылуу, саналуу убакыттарда таза жашашыбыз керек. Ушул таза жашоону бизге үйрөткөн динибиз. Рамазан айы бизди ички дүйнөнүн тазалыгына үйрөттү. Бизге муну абдан жакшы айтып кеттиңиз тазалык боюнча. Эми кечинде Кудайым буйрса мына кадыр түндө баарыбыз алакан жайып дуа кылабыз. Мына биздин мусулмандардын эң чоң куралы бул дуа экен да. Сиз мына ушул дуада эмнелерге көңүл бурушту чакырып кетет элеңиз? Дуада биз кайсы кимдерди эске алышыбыз керек? Айлана тегеректе кандайдыр бир окуялар болуп атат. Бир эч нерсени эстен чыгарбаш үчүн эмнелерди камтып кетишибизди сунуштайсыз? Биз алакан жайып Кудайга жалбарып дуа кылганыбызда сөзсүз түрдө ата энебизге дуа кылышыбыз керек. Себеби Аллах пайгамбарыбызга дуа кылууну үйрөтүп атканда, мисалы Аллахумма фирли вали валидайя деген аят бар. Сүйүктүү пайгамбарыбыз буну ар дайым дуа кылып келген, намаздарына да кошуп келген. Мунун мааниси Аллахым менин ата энемдин күнөөсүн кечир. Момун мусулмандардын күнөөсүн кечир. Алар мейли жашап турса дагы, өтүп кеткен болсо күнөөсүн кечир. Демек биз эң алгач ата энебизге дуа кылышыбыз керек. Ата энебиз тирүү болгон болсо аларга жакшы, берекелүү жашоолорду сурашыбыз керек. Бизди ымыркай кезибизде чоңойтуп, бизге ушундай кызмат кылды. Я Алла, алардын да өмүрүнө береке бер деп ата энебизге дуа кылышыбыз керек. Өтүп кеткен болсо аларды мээримиңе бөлөгүн деп дуа кылышыбыз керек. Анан устаздарыбызга дуа кылышыбыз керек. Анан жер бетиндеги баардык жүрөгүнө ыйман уялаган мусулман бир туугандарга дуа кылышыбыз керек. Өзгөчө ушул күндөрдө, ушул кыйын кезеңдерде оору илдети менен күрөшүп, жан жашоо менен күрөшүп жаткан ошол мусулман бир туугандарыбызга шыпа болушун сурап кетели. Андан кийин өзгөчө бул мекенди сүйүү ыймандан, мекенибиз үчүн дуа кылалы. Бул мекен жөн эле келип калган жок. Ата бабалардын не деген кызматынын аркасында, не деген мисалы көз жаштардын аркасында,
не деген кандар төгүлдү бул мекенге. Биз чыгып бизден кийинки келе турган урпактарга ушул мекенди татынакай аманатка кыянат кылбай тартуулап кетүүбүзгө Аллахым бизге күч кубат бергин. Ушул мекенибизде бүгүнкү күндө кызмат кылып аткандарга дуа кылышыбыз керек. Бир мусулмандын башчысына дуа кылуусу важип болот. Биз ошол башчыларыбызга дуа кылалы. Айлана чөйрөгө, жора жолдош, туугандарга бардыгына дуа кылып кетишибиз керек. Өзгөчө акырында үй бүлөбүзгө дуа кылалы. Келинчегибизге, кызыбызга, балдарыбызга дуа кылалы. Себеп дегенде биздин урпагыбызды көбөйтө турган биздин ошол балдарыбыз. Балдарыбыздын ыймандуу, адеп ахлактуу, жүрүм турумунун жакшы болушуна дуа кылып кетишибиз керек. Иншалла ошол дуалар кабыл болот Кудай буйрса. Берекелүү түндө. Абдан жакшы айттыңыз. Мынакей дуа боюнча дагы бир суроо берим келип турат да. Мисалы биз 1 жылдык азыр ырыскыбыз, тагдырыбыз ушул кадыр кечесинде периштелер тарабынан белгиленип, ташылып өзгөрө турган мүнөттөр болуп атпайбы? Түн. Демек биз бул мезгилде бир дүйнө сурасак дагы болот экен да, мына ийгилик, бул жашоодо кандайдыр бир деги эле ушул дуа кылуунун адептери жөнүндө дагы айтып кетсеңиз, кандай адептерди эске алышыбыз керек? Жана ушул дуа болгондон кийинки артынан күтүлгөн нерселер кандай болуш керек? Балким биз бир нерсени үмүттөнүп дуа кылдык, анан бул нерсе ишке ашпады деп туруп ошого жараша биз дагы бир өзүбүздүн жүрүш турушубузду, пикирибизди кандай алып жүрүшүбүз керек деген мааниде. Сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде дуа бул момундун куралы. Бизге Кудайым ушундай бир мүмкүнчүлүк берди. Дуа кылсак, ал дуалар бош кайтарылбайт. Балким сиз айткандай ошол дуабыз убактылуу кечигиши мүмкүн, бирок ал сөзсүз түрдө бизге кайтарылат, берилет. Кудайым кааласа бул дүйнөдө берет, кааласа ахиретте берет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, ошол ахиретте берилгени жакшыраак дейт да. Себеби бул дүйнөдө көз ачып жумганча убакыт өтүп кетет экен да. Бирок ахиретте көз чачырап, кыйналып турган мезгилде ошол дуалардын жообу келсе кандай жакшы дейт да. Сүйүнүч. Дуанын адептеринен ошол даараттуу болсок жакшы. Даарат алып, ошол даарат алып атканда адам тафаккур, ой жүгүртүп, мына мен Кудайдын алдына баратам, азыр дуа кылам деген бир жакшы бир ой өзүн даярдаш керек ал адам. Анан ошо кыбланы жүздөнүп отуруп, анан алакандарды жайып мындай дуа кылсак дагы болот. Мындай биздин дин алымдарыбыздын көпчүлүгү ушундай дуа кылышат, анан көпчүлүгү мындай дуа кылышат. Анан бизге суроо болуп калат да, ушул туурабы же бул туурабы деп. Бизде Кыргызстанда белгилүү дин алымыбыз бар, Өтөнбай уулу Дүйшөнбай ажы деген. Ошол киши ушул дуаны тарифтеп мындай көрсөтүп берди да. Биз дейт асмандан жамгыр жааса, суу ичсеңиз дейт, колду мындай кылып бириктирип, суу жерге түшүп кетпейт, топтолот, анан ичесиз. Ал эми бир отунду же бир мындай бир чоң нерсени кучактай турган болсоңуз, мынтип кучактай албайсыз. Мындай кылып алакаңызга салып кучактайсыз. Эми Алланын рахматы жамгырга окшоп дагы жайт дейт. Анда сиз мындай кылсаңыз дагы ошо Алланын рахматы колуңузга түшөт. Ал эми Алланын рахматы отунга окшоп, боолонгон отунга окшоп да түшөт. Сиз мына алакандарды жайып дуа кылсаңыз дагы боло берет дейт да. Демекчимин кандай түрдө дуа кылбайлы, жүрөк менен, ыхлас менен Кудайга берилип, истигфарларды айтып, анан дуа башталып атканда салаватты айтып баштасак жакшы болот. Салават менен бүтүрсөк жакшы болот, Кудай буйрса. Сизге чоң рахмат. Мынакей урматтуу Казыке, алтын ай болгон убакытты бөлүп, мына биздин телекөрүүчүлөргө кадырдын кечеси боюнча абдан жакшы маалыматтарды айтып кеттиңиз. Мына азыр дуа жөнүндө өтө сонун айттыңыз. Эми мына ушу биздин көрсөтүүнү да мына саналуу мүнөттөрдөн кийин мына оозо ачар убактысы кирип келди. Мына ошого бир жакшы бир оозо ачар дубасын кылып берсеңиз, анан ошо менен көрсөтүүнү жыйынтыктасак. Амин. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахби ажмаин. Меримдүү жана ырайымдуу болгон жараткан Аллахым, кут берекелүү болгон 11 айдын султаны болгон ыйык Рамазан айында алакан жайып өзүңө жалбарып турабыз. Бул дуа тилектерибизди бош кайтарба. Дуа тилектерибизди өзүң кабыл эте көр. Эң алгач жараткан Кудайым, ушул туткан орозолорубузду кабыл кыл жараткан Аллахым. Өзүңдүн буйругуңа моюн сунуп, колубуздан келишинче мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша Аллахым туткан орозолорубузду кабыл кыл. Кетирген кемчилдиктерибизди өзүң кечире көр жараткан Кудайым. Жараткан Аллахым, кут берекелүү болгон, шарапаттуу болгон ыйык Рамазан айында албетте сен дуаларды кабыл кылуучусуң. Ушул дуабыздын башында Аллахым, ушул эли журтубузга тынчтык бер, аманчылык бер. Мамлекетибизди алганда кырсыктардан, асмандан жана жерден келүүчү жаратылыш кырсыктарыңан өзүң сактай көр Кудайым.
Аллахым ушул дүйнө жүзүн каптап келе жаткан ушул айыккыс дарт илдеттен өзүң куткарып, ушул бизге жакшы кайрадан жакшы заманды жакшы жашоону өзүң ырыгыла жараткан Кудайым. Аллахым ушул Рамазан айында бүтүндөй баардык мусулмандар өзүңө жалбарып, кандай тилеген болсо, ниет кылган болсо, баардыгын өзүң кабыл эте көр жараткан Кудайым. Аллахым өзүңдүн буйругуңа моюн сунуп, таңзаардан күн батканга чейин ичмек жемектен тыйылып туткан орозолорубузду кабыл кыл жараткан Аллахым. Аллахумма лака сумна ва бика аманна ва ала ризкика афтарна фагфир лана ма каддамна ва ма аххарна би рахматика я архамар рахимин. Аллаху акбар. Сизге чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, туткан орозоңуздар кабыл болсун. Биз бүгүн ушул Кадыр кечесин кандай тособуз, Кадыр түнүнүн кадыр кымбаты кайсы жерде, ошонун айланасында сөз кылдык. Биздин суроолорго Жалал ата обосунун казысы Закиров Абдулаз карыга жооп берди. Кудай таалам илимиңизге, өмүрүңүзгө береке берсин. Сиздер менен кийинки жолу экранда көрүшкөнчө коштошобуз. Саламатта калыңыздар.